Алам сулуусу конкурсуна Кыргызстандын атынан 18 жаштагы Алтынай Ботоярова катышып келди. Өлкөнүн атынан барган кыздын келбети келишкен татыктуу өкүл болгону талаш туудурбайт. Бирок башынан эле кыргызстандык кыз үчүн конкурс күтүлбөгөн жагдайлар менен коштолду. Өлкөнүн аталышы туура эмес айтылганы бир капа кылса, Алтынай Ботоярова кийген көйнөгү андан дагы катуу резонанс жаратты. Эмесе көйнөктүн күнөөсүн талкуулайлы. Саясий ишмер Айбек Теңизбаев менен байланышып, дегенде элди капа кылган көйнөк тууралуу сурадык. Негизи ал көйнөктө биз эмнени көрүп жатабыз? Биздин коомдо кандай маселени көрүп жатабыз? Жанакы ак кездемеде артында бир кыз сүрөттөлүп турат да. Ал кыз ар түрдүү колдор менен көзүнөн, мойнунан жана денесинен кармалып турат. Бул образ менен Алтынай айым биздин коомдо болуп жаткан көйгөйдү чагылдырууга аракет кылгандыгын көрдүк. Тилекке каршы азыркы учурда Кыргызстанда күндөн күнгө зордук зомбулук маселеси дагы актуалдуу болуп жатат. Бул маселе чечилүүнүн ордуна дагы көбөйүп жаткандыгын статистикалар көрсөтүп жатат. Бул кайсы бир деңгээлде курч социалдык көйгөйдү көрсөтүүнү көздөгөн бул көйнөккө кыргыз коомчулугу эмнеге мынча намыстанды? Биздин коом дагы салттуу болгондуктан бул образды намыстануу, намыска тийди деген бир ойдо кабыл алышты Кыргызстанда. Бирок жалпы жоону менен алганда жарандык коом жана интернет айдыңы туура бул маселе болуп жатат жана ошол бир көйгөйдү жашыруунун бир кажети жок. Бул Кыргызстандын, кыргыз коомчулугунун, кыргыз айымдарынын бир гана эле Кыргызстан үчүн эмес, ошол жалпы дүйнөлүк бир маселени алдыга алып чыгуусу катары баамдады деп айтып кетмекчимин. Бул эл аралык платформада жаманыбызды көрсөтүп койду деп уялыш керекпи, же өлкөдө токмоктолу уурдалып жаткан кыз келиндердин абалы ушунчалык начар экенине намыстаныш керекпи? Бир маселе жаралып жатса, бир көйгөй жаралып жатса, ал көйгөйдү жаап жашыруунун кажети жок. Ал маселени чечүүнүн эң биринчи жолу бул ошол көйгөйдү, ошол маселени алып чыгуу, ошону көрсөтүү деп эсептеймин. Ошол себептен бул Кыргызстанда кайталанып, Кыргызстанда болуп жаткан зордук зомбулук маселесин негизи эле эл аралык дүйнө, эл аралык аренага ошол элдердин назарына алып чыккандыгы бул өтө туура деп эсептеймин. Биз жалпы дүйнөнүн бир бөлүгүбүз. Демек ушундай маселелер ачык жана айкын талкууланып, ачык чыгарылышы керек. Бизди уят кылды, жалаң жакшы жактарыбызды көрсөтсө болмок деген жүйөлөр туурабы? Ал конкурста так ошол этабында бир коомдук маселени, көйгөйдү алып чыгуу деген талап бар болчу. Ошол себептен жаап жашырабы, жакшысын көрсөтөбү, жалпы конкурстун талабына жана эрежесине ылайык ошол маселени алып чыгуусу туура болду. Бул коркпой курч маселеге дагы бир ирет көңүл бурдурганы үчүн алкыш айтуунун ордуна Алтынай кыз кечирим сураганга мажбур болгону так ошол өзү чагылдырган зомбулуктун белгиси эмеспи? Ушу аялдарга жасалган мамиленин белгиси эмеспи? Ошол көйгөйдү көрүп, ошону алдыга алып чыккан бир күчтүү жарандык позиция деп эсептеймин. Андан тышкары ошол кечирим сурагандыгы Алтынайдын бир билимдүүлүгүн, адептүүлүгүн көрсөтүп жатат деп эсептеймин. Ошол нааразычылыктар дагы коомдун кээ бир бөлүгүнүн тарабынан нааразычылыктар болуп жаткандыгын көрүп, аларга карата өзүнүн кечиримин сурап койгондугу абдан жакшы болду.